Дары дармек маселеси негизи мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселе. Пикириңиз кандай дейин да буга? Пандемияга бөлүнгөн акчалардан ошол керектүү дары дармектерди жанагы эл аралык донорлордон мамлекет жанагы келип аткан акчалардан чоңураак суммадагы акчаны бөлүп мамлекеттик деңгээлде бир дүйнөлүк бир сапаттуу компаниялар менен түзмө түз мамлекет договор түзүп алып келип анан колдон келишинче ушул именно COVID-19 чалдыккандарга керектүү дары дармектерди жарандарга бекер бере турган болсо бул абдан чоң колдоо болмок мамлекет тарабынан. Андан тышкары кызмат көрсөтүүлөрдө дагы маселелер болуп атат. Өткөндө түнкү саат 11-лерде мени бир тааныш байкем чалат. Бишкекте Меди деген медцентрде отурам. Өпкөмдү тарттырганы келгем кітап аппаратка. Менин алдымда 2 байкенин акчасы жетпей тарттырбай кетти. Бирөөнү мен төлөп берейин десем дагы уялды окшойт, болбой кетип калды. 3600 сом экен деп. Эми 3600 сомго бир өпкөнү тарттыргандан көрө, ошол 3600 сомго андан көрө жана интернетте ары врачтар сунуштап аткан дарылардан алып дарылана берейин деп кетип калышты дейт. Эми ушул бааны дагы бир сыйра карап, баардык жеке тараптар менен сүйлөшүп, бул жерде мамлекеттин ролу күчтүү болуш керек. Мен өткөндө дагы бир жерден телевидениядан айттым. Жеке секторду мындай учурда мамлекет атаандаш катары эмес, өнөктөш катары көрүш керек. Өздөрү биринчи кол сунуш керек, чакырыш керек ыктыярдуу топторду, лабораторияларды, ооруканаларды жеке менчик башыбызга, улуттун башына кайгы түшүп турат. Оор мезгил болуп атат, жалпылап чыгып кетели, келгиле. Сиздерди мисалы мына пандемия убагында салыктардан бошотолу, шарт түзүп берели, коммуналдык кызматтар жана башка кызматтар боюнча мамлекет жардам берели болушунча. Силер дагы элге болушунча ушул суммалардын тегерегинен чыкпай бир жалпы элди дарылоого кол сунгула деп мамлекет өзүнүн бооруна тартып сүйлөшүш керек эле да. Тилекке каршы мамлекетте андай подход болбой калды да. Анан эң жаман жери ушул кимдер экенин так билбейм, ушул аппараттарды алып келип алып, анан ижарага, арендага берүү деген бир жаман жосун башталып кетти да. Азыр каяктан арендага берет экен, арендага болсо да алалычы деп анан ошол спрос дагы арендага өтүп баратат да азырчы. Ошол эми арендага колдон кол өтөт, ким кандай колдонот, аны билгендер иштетеби, билбегендер иштетеби, бул жак өтө кооптуу да. Ошон үчүн түздөн түз ушул мамлекет көзөмөлгө алып, ушу ЭАЭптин алкагында болсо дагы баардык эле Казакстан, Россия деле биз баарыбыз эле куруп атпайбызбы Евразиясынын алкагындачы. Ушул бир сырттан үчүнчү тараптардан келген ушу мед жабдыктар менен дары дармектердин таможня пошлиналарын кыскартуу боюнча бир каттарды жөнөтүп бир кыймыл керсе жакшы болот элек.